Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев социал-демократтардан Сооронбай Жээнбеков чыгаарын ачык билдирип, азыркы өкмөт башчыга көбүрөөк ишенерин айткан. Бирок социал-демократтардын жаштары Сооронбай Жээнбековдун башка талапкерлердин чыгаарын айтышып, талапкерлерди калыс тандап алууну сунуш кылышты. Президентке бараткан талапкерлердин арасында праймер системасы өткөрсүн деп атабыз. СДПКнын ичинде. Съезд болот, 15-нде ошо съездин ичинде болом деген талапкерлердин арасында праймер системасы болсо, ошондо мыктыларын эл шайлайт, анан мыктылар тандалып чыгат да. Бул праймер система, бул мыктыларды тандоо системасы болуп эсептелет да. Партия мыкты кадрларды, жоопкерчилик кадрларды тандап, негизинен мамлекеттик башкаруу оңоло баштайт. Ринат Самудинов аталган партияда 10 жылдан ашык жаштар канаатын жетектеп келет. Акыркы учурларда партиянын ички саясатында альтернативдүү сунуштарын берип, партия жетекчилигине жакпай калган жагдайлар көп. Андыктан ал жаштар арасында дагы интригалар жүрүп, КСДПнын үлкөндөрү аркылуу партиянын айрым жаштарына басым болуп жаткандыгын билдирип, ошондой эле социал-демократтардын ишине Орусиянын жараны аралашып жаткандыгын айтып нааразы. Бизде мисалы жаштар канатынын жанагы иштерине деген Орусиянын жараны Алексей Васильевецкий деген аралашат. Өткөндө жаштарды чогултуп, аларга бир тапшырмаларды берип, эме кылып, жаштар чогултканда да бөлүп чогултуп, жарымын чогултпай. Анан аларды ошо жерден деген жетекчилигин тандоо боюнча сөз болуптур, бекитүү боюнча. Полиция менен бекитип коебуз дештир. Биз айтабыз, полиция менен бекитпей, ошо жыйын өткөрүп, жыйында шайлаш керек депчи. Иштерим андан тышкарыдан мындай да баягы телефон чалуулар болду. Аттарын атап эле коеюн өз жактан. Бирөөсү айтты, таяктын эки башы бар, бирөөсү келип башка тиет, жөн жүр. Деп эле айтты да. Анан бул угроза болбой эмне? КСДП партиясы өлкөнүн башкаруу системасын колго алып турат. Андыктан ал партиянын ички саясатына коомчулук кулак туруп жаткан чак. Буга чейин президенттикке талапкер президент Алмазбек Атамбаевдин тандоосуна жараша болот деп баары эле ойлоп жүрүшкөн. А бирок иш жүзүндө андай эмес экен. Көрсө аталган партиядан президент болом деген дымыгы бар үлкөндөр көп эле экен. Мына эң биринчилерден болуп, ошо СДПКнын башынан бери жүргөн ветеран СДПКнын мүчөсү Сагынбек Абдрахманов деген чыккан, уже чыкты, өзүнүн заявлениясын берип, убагында Чүй областынын губернатору болуп иштеген. Андан кийин Атамбаев өзү айтты, Сооронбай Жээнбеков жөнүндө. Биз ошого токтойбуз, жалгыз кандидат болот деп. Бирок бөлөк дагы чоң калибрдagi саясатчылары мына биз чыгабыз деп элдин алдына билдирип койду да. Мисалы ошол эле Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, ошол эле Жогорку кеңештеги СДПК фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов. Өлкө башчысы дагы бир айткан сөзүндө социал-демократтар талапкерди демократиялык жол менен тандап алаарын айткан. А бирок эксперттер башкача жоромолдорду айтып жүрүшөт. Легендарлуу парламенттин депутаты Мукар Чолпонбаев бир эле партиядан бир канча талапкердин чыгышын төмөндөгүчө сыпаттайт. СДПК партиянын ичинде башынан эле бул ынтымак боло турган команда эмес болчу. Анткени себеби ар кошкондон чогулган олигархтардын партиясы эле. Ар кайсы партиядан качкандар, тиги партиядан бөлүнгөн, бул партиядан бөлүнгөн. Анан демек бул ар кайсы партиядан келген киши, бул саясий оюнчулар болот. Демек бул партия президент Атамбаев кайсы күнү президенттик полномочиясын токтотсо, ошол күнү бул СДПК өзүнчө эле тарап кетет дегенди болжолдосок болот. Ошентип социал-демократтардын кезектеги курултайы Кыргыз мамлекеттик улуттук филармониясында өттү. Айтылган курултайга тандалма делегаттар киргизилип, жаш саясатчы Ринат Самудиновду киргизбей коюшту. Аны киргизбөө үчүн атайын тапшырма болгондугун ал өзүнүн Facebook баракчасына билдирди. Сезде биз айтып чыккан орус жараны Васильевецкий дагы жүрөт. Ал эми ысык суукта жүргөн партиялаштар кирбей калды. Жашоо кээ бир партиялаштары мени кирбей жатканын көрүп, далдаңдап чуркап аракет кылышты. Кээ бири менин мандатым менен ордума кирчи, биз кирбей эле коелу деп турушту. Кээ бири айланып качып өтүп жатты.
Съезди аталган партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов ачып берди. Андан соң өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго сөз берилди. Президенттикке талапкер сүйлөп жатып, буга чейинки жасаган иштери жана алдыга койгон максаттары жөнүндө айтып берди. А бирок талапкердин программасы менен партиялаштары таанышпы же баары эле Жээнбеков болот дештиби? Айтор жыйында уйкусун кандыргандар да көп болду. Биздин партиянын тагдыры эгеменди Кыргызстандын тарыхы менен тыгыз байланышкан. Мына ушундай партиянын атынан эң жогорку мамлекеттик кызматка Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер катары көрсөтүлүү ар бир кыргыз жараны жана мен үчүн чоң сыймык болот. Андан соң президент болсом деген дымыгы бар Чыныбай Турсунбеков сөз сүйлөп, ал партиянын ичинде өзгөрүү болушу керектигин, ага башка күчтөр да көз салып турганын, кызмат үчүн мүчө болуу туура эмес экендигин кошумчалады. Залда отургандардын айрымдары Турсунбековдун сөзүн кубаттагандары болсо, аны бөлүүгө аракет жасагандар да болду. Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы. Ошентип курултайда бир добуштан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги жактырылды. А бирок саясат талдоочулар талапкер демократиялык жол менен тандалбай калгандыктан КСДПчыларды бир талапкерге токтолду деп айтууга кыйын дешет. Бүгүн ошондой демократиялык негизинде съезд өтпөй калды да, анткени социал-демократтар бул күчтүү демократиялык күч да. Дүйнө жүзүн баарын өзгөрткөн. Бирок съездинде ошо СДПКнын съездинде ошо демократия көрүнбөдү да. Партиянын чиновниктери баардыгын чечип койду. Ошон үчүн рядовой съездге барбаган члендер, мүчөлөр балким нааразы болушу мүмкүн. Балким бул съезддин негизинде бул шайлоо партиянын жаракат кетип калганы мурда эле белгилүү, эми болсо бул расколго келиши мүмкүн. Кээ бир лидерлер балким чыгып башка партияны түзгөнгө аракеттенет. Ал эми Чыныбай Турсунбеков президенттикке аттанаарын дагы бир жолу бышыктады. Курултайдын соңунда партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов АК пресс агенттигине маек куруп, эгер Чыныбай Турсунбеков президенттикке талапкерлигин койгон болсо, автоматтык түрдө социал-демократтардын катарынан чыгарылат деди. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясына 26 талапкер катталса, анын 22си өзүн өзү көрсөткөн. 4 талапкер болсо, партиялардын сүрөөсү менен аттанаары белгилүү болду. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.